Өкмөттүн токтомуна ылайык 1-июлдан тартып өлкө аймагындагы май куюучу жайлар автоматташтырылган системага уланат. Бирок мындай чечимге май куюучу жай иштеткен жеке ишкерлер каршылыгын билдиришүүдө. Бүгүн алар маалымат жыйынга чогулуп, токтомдун күчүнө кирүү мөөнөтүн узартууну суранышты. Азыркы учурдагы кырдаалга байланыштуу мен мындай 1 ай, 2 ай же 5 ай узартып бериңиз деп айта албайм. Биздин кырдаал өзүнүн немесине мындай айтканда обстановкабыз жакшырып кетсе, Кудай кааласа, ушул кырдаалдан өтүп, ушул карантинден чыгып алсак, андан кийин каттамдар жүрөт, Россиядан товарлар келет. Ошондо специалисттерди чакырабыз. Ошондо анан ушул карантин бүткөндөн кийинки чейинки мөөнөткө узартып берүүнүз суранат элек да. Жалпысынан Ош шаарынын аймагында 47 май куюучу бекет өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Буга чейин аларга салык кызматы тарабынан автоматташтырылган системаларды орнотуу боюнча маалыматтар берилген. Бирок ага карабай айрым ишкерлер бул токтомдун аткарылышына даяр эместигин айтышууда. Ош шаарында жалпысы 47 май куюучу жайлар иштейт бизде Ош шаарында. Бүгүнкү күнгө алардын 29-у автоматизацияга даяр. Алардын ичинен 25-ине межведомственный комиссия бар бизде түзүлгөн 4 органдан. Ошолор барып текшерип көрөт даярдыгын. 25-и даяр, алардын ичинен 15-и ошо талапка соответствует даяр турат. Биз бул өзүңүз айткандай 1-июлдан күчүнө кирет. 1-июлда элде кардарлар тарабынан ажиотаж болбойт. Себеби ушул мен айткан 29 май куюучу жай шаардын ар жеринде. Бул боюнча мен ойлойм эч кандай үзгүлтүк учурабайт. Бул токтом чыгып коомчулукка талкууга коюлгандан тартып эле май куюучу бекет иштеткен тараптар нааразычылыгын билдирип келишет. Алардын мындай кадамын коомчулук көмүскөдөгү кирешелерин жашырууга болгон аракет деп баалап жатат. Мен дагы бир жолу айтып кетейин, биз Россия нефть компаниясы эч качан жанагы салыктан качып, андай нерселер болгон эмес. Биз убагында ачык айкын салык төлөмдөрүн төлөп келатабыз. Анан бул закон, мыйзам кабыл алат дегенден баштап эле биз ачыгын айтканда мыйзамга баш ийебиз. Биз буга эч кандай каршылык келтирген жокпуз. Биз наоборот мыйзамды колдойбуз. Бизге бир гана биз убакыт сурап атабыз. Бизге бир аз мөөнөт бергиле, ушул нерселерди алып келип орнотуп алалы депчи. Себеби биздин азыр мына мамлекетибиздеги өлкөбүздүн ичиндеги бүт заправкалардын аппараттары, оборудованиялар, колонкалар асуунун бир канча талаптарына жооп бербегендиктен, аны биз башка өлкөдөн алып келгенге туура келип, ал эми башка өлкөлөр дагы бизге ошол мыйзам кабыл алып атканда эле же мындай алып келип койсо, азыр бул иш эрте бүтмөк да, эрте орноп, эрте ишке кирмек. Буга чейин ТМЖ телеканалы май куюучу жайлардын ишмердүүлүгүнө жарандык көзөмөл жүргүзүп, кирешелүү бизнес экендигине ынанган элек. Жеке ишкерлер биздин эсептөөлөрүбүздө 1 литр бензинден 8 сомдун тегерегинде пайда көрөрүн аныктаган элек. Эгерде бул долбоор ишке кирсе, мамлекет бензиндин ар бир литрин өз көзөмөлүнө алат. Бул өз кезегинде контрабандан жана салык төлөөдөн качуунун жолдоруна бөгөт коет. Самара Парпиева, Азамат Куатбек уулу, ТМЖ жаңылыктары.